Коронавирус илдети бүгүнкү күндө дүйнөнү кооптонтуп жаткан учуру. Алсак адамдан адамга аба аркылуу жугуп, өпкөнүн сезгенишин алып келет. Аталган вирус алгачкы ирет Кытайдын Ухань шаарында катталып, ошол убакыттан тарта дүйнөгө кулачын кеңири жаюуда. Ал эми бул илдеттин алдын алуу үчүн окуу жайда кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгына Дурусбек Акылбек уулу кызыгып көргөн. Бектурсун Касымалы уулу Кыргыз-Кытай факультетинин 3-курсунун студенти. Ал 2019 жылдын сентябрь айында Кытай Эл Республикасынын Ухань шаарына окууга жөнөп кеткен. Бирок ал учурда шаарда бул илдет жок болчу. Анын айтымында 2020 жылдын 20 январында аталган шаар толугу менен карантинге алынып, аба каттамдары токтотулган. Ошондой эле окуулар жабылып, атайын дарыгерлер белгиленген убакыттарда дене табын текшерип, оорунун алдын алуучу бет каптарды бекер таратып турушкан. Ал эми 2 февралда Бектурсун жана аны менен бирге 17 студент Кыргызстанга алынып келинген. Алар 14 күн карантинде болуп, вирустун белгилери жоктугу аныкталган соң үйлөрүнө кое берилген. Вирус пайда болгон шаар жабылып калган убакыт биздин баягы каникул убакыты келип калган. Ошондуктан биз общагада өз отуруп, окуп жаткан элек. Окуп жатып, шаар жабылып калганда биздин университет бизге бир сере түшүндүрүп айткан, кантсе болот, кантсе анткенсе болбойт деп. Жана 2 февралда 2020 жылы биз кайра Кыргызстанга кайтып келгенбиз. Кыргызстанга кайтып, Бишкекте военный госпиталь 2 жума жаттык. 2 жума жатып ал жерде полный обследование болуп, текшертилип, баягы вирус жок, таза дегенден кийин гана бизди кое беришкен. Бул илдет азырынча өлкөдө каттала элек. Деген менен Ош мамлекеттик университети оорунун алдын алууга чукул чечимдерди кабыл алып, бир нече иш-чаралар аткарылган. Бардык факультет колледждерде жана жатаканаларда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын вирустун алдын алуу үчүн 35 имараттын ар бир кабатына дезинфекциялоочу антисептикалык суюктуктар орнотулган. Мындан сырткары Чарба департаментинин кызматкерлери окуу корпустарында жууп тазалоо иштерин күнүнө 2 рет жүргүзүп жатышат. Ал жерде тиешелүү медициналык аралашмалар, башкача айтканда оорунун алдын алуучу каражаттар бар. Чарба департаментинин кызматкерлери жууп тазалоо иштерин 2 маал жүргүзүп жатат. Ал жерде тиешелүү медициналык аралашмалар аркылуу полдор жуулуп атат, чаңдар арчылып атат, дезинфекциялык иштер коридорлордо, ажатканаларда, окуу класстарында, окуу корпустарында бардык жерлерде жүргүзүлүп жатат. Ал эми медицина кызматкерлери аталган ооруну жуктуруп албоо үчүн эң эле биринчи орунда өздүк гигиенаны таза сактоону жана колду тез-тез сабындап, же антисептик аркылуу жууп турууну эскертишет. Аны менен бирге эл көп чогулган жерден оолак болууну жана бөлмөнү убактысы менен желдетип турууну кошумчалашат. Бир жерде топтолуп узак убакытта турбаш керек. И личная гигиена, опять же, кармап, кол менен окуу жайга кирип баратканыңда эшикти ачасың, маршрутка менен келесиң, колуңду бат колду жууп туруш керек. Самындап, минимум 20-30 секунд. Учурда коронавирустун алдын алуу үчүн факультеттерде куратордук сааттар байма-бай өткөрүлүп жатат. Бул вирус тууралуу учурда студенттердин жана мугалимдердин маалыматы жетишээрлик жана алдын алуу үчүн антисептиктерди колдонуп жатышкандыгын айтышат. Бизнес жана менеджмент факультетинде Кудайга шүгүр бардык маалыматтар тарап, мугалимдер ар бир кураторский часта саатта өзүнүн сабагын өтүп, кандай сактануу керек, кайсы эрежелерди сактоо керек бардыгын түшүндүрүп атат. Коронавирус жөнүндө бизге мугалимдерибиз дагы эле көптөгөн немелерди берип атат, маалыматтарды. Ошол өзүңөргө сак болгула дейт, адам көп жерге барбагыла дейт, маска тагып жүргүлө деп атат. Ооба, коронавирус боюнча өтүлүп атат. Ошо мындай маска таккыла деп кураторлордон өз ара мындай чаралар көрүнүп атат. Гигиена кантип сакташ керек, коомдук жайларда өзүн кантип алып жүрүш керек, иммунитетти кантип көтөрүш керек, ал боюнча толук маалыматтарды берип экенбиз. Ооба, биздин университетте коронавирус боюнча алдын алуу боюнча бардык чараларды көрүлүп жатат. Бизде Иман лицейинде антисептик боюнча күндө тарбиялык саат өтүлүп атат. Ар бир сабактын башталышына 10 мүнөттөн класс жетекчилер, тарбиячылар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Акыркы маалыматтарга таянсак, учурда аталган илдетти жуктуруп алгандардын саны 115 миңге чамалап, каза болгондор 4 миңден ашты. Анын ичинен 60 миңдей жаран айыгып чыкты. Ошондой эле учурда аталган вирустун алдын алуу максатында өлкөдө, анын ичинде Ош мууда массалык иш-чаралар убактылуу токтотулду. Дурусбек Акылбек уулу, Дарманбек Жаңыбай уулу, Ош муу жаңылыктары.